Жалпы Ош облусу боюнча абаны булгаган ишканалардын саны 1228 болуп эсептелинет. Алардын баардыгы биздин каттоодо турат. Биз аларга билдирүүлөрдү берип атабыз. Айрым мыйзам бузган ишканалар дагы аныкталып атат. Мисалы өткөн жылы 2023 жылдын жыйынтыгы менен атмосфералык абаны булгагандыгы үчүн Ош облусу боюнча 18 ишкерге ошо тиешелүү текшерүүчтөрүн жүргүзүп, 18 протокол түзүлүп, 378 000 сом айыптык санкцияларды карадык да. Анткени алар ошо абаны булгап атканда, андан сырткары абаны булгансына алып келген дагы бир себептердин бири бул автоунаалар болуп саналат. Аларга дагы жергиликтүү райондук жол кайгылуу кызматынын өкүлдөрү менен биргеликте иш пландарды түздүк. Анын негизинде Ош облусу боюнча 400гө чукул автоунааны текшерип, алардын айрымдарынан бузуулар ашыкча түтүн нормалары чыккандыгына байланыштуу аларга да айыптык санкцияларды карадык да. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан газдаштыруу максатында мамлекеттик банктар РСК жана Айыл банк аркылуу жеңилдетилген субсидиялар берилип атат. Мисалга айта кетсем, 150 метр квадратка чейин 8%дык үстөк менен акциялар берилип атат. Ал эми 150дөн жогору үйлөр болсо, аларга 11%дан 12%дан кредиттер берилип атат бүгүнкү күндөчү. Бардык жарандар аталган кредитти алып, ошо өзүнүн үйлөрүн газдаштырса болот да. Бүгүнкү күнгө чейин аталган субсидияны 50гө чукул жаран колдонду. Алар ошол кредитти алып, бүгүнкү күндө үйлөрүн газдаштырды да. Бул дагы газдаштыруу улана берет да. Бүгүнкү күндө дагы Ош шаарында, Ош облусунда ошо газдаштыруу жүрүп атыптыр. Биздин маалымат боюнча жалпы саны 231 389 үй каттоодо бар. Анын ичинен 48 514 газ жана альтернативдүү электр булактарын колдонуп атат да.